Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү коногубуз Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадымаров болмокчу. Бизге убактыңызды бөлүп маек курууга макул болгоnuңуз үчүн сизге чоң рахмат. Менин биринчи суроом, парламент кечээ 2 чечим кабыл алды. Анын бири парламенттик шайлоонун мөөнөтүн узартуу, экинчиси болсо ошого чейин конституциялык реформа жүргүзүү деген 2 чечим кабыл алды. Ушул 2 чечимди сиз кандай баалап жатасыз? Экөө тең конституцияга каршы келген чечимдер, конституциялык мыйзамдарга каршы келген чечимдер, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү кодекс бул конституциялык мыйзам. Конституциялык мыйзамдын өзгөртүү жолдору бар, өздөрүнүн жоболору бар. Ал эреженин бузулгандан кийин демек мыйзамдардын баары мыйзамсыз кабыл алынды деп айтсак болот. А бул конституциялык мыйзамды өзгөртүү, түзөтүү, киргизүү 1 сааттын ичинде 3 окуудан өткөрүү бул өтө чоң кылмыш. Экинчиден, шайлоо бүтө элек. Шайлоонун экинчи айлампасы башталды. Шайлоо жарыялангандан баштап шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат. Муну дагы аттап өтүштү. Муну да тебелеп ойношту. Мында дагы баш мыйзам, ата мыйзам деген конституцияны тебелеп аттап өтүп кетишти. Президенттик шайлоонун мөөнөтүн узартуу деген бул өтө конституцияны одоно түрдө тебелегендик. 68-чи беренесинин 2-чи абзацы боюнча эгерде мөөнөтсүз президенттик шайлоо болсо 3 айдан кеч эмес шайлоо өткөрүлөт. Чекит. Болду, башка түшүндүрмө жок. Эч кандай түшүндүрмө жок. Бул чечимди кабыл алган азаматтар азыр унчукпай турган менен улуу тарыхтын алдында чоң жоопкерчиликти мойнуна алышты. Тарыхтын алдында деп атасыз, ал эми мыйзамдын алдында жоопкерчилик кандай? Бул жерде сиз айтып атасыз, конституция бузулду деп атасыз. Тарыхтын алдында деп атканым эми мыйзамды, конституцияны биз чечебиз деп атпайбы азыркылар? Мен падышамын, мен хан, мен сот, мен прокурор, баары мен өзүммүн деп атат. Бул doğru өтөт деп атам да. Тарых деген мүмкүн 1 айдан кийин келет. Мүмкүн 2 айдан кийин келет. Тарыхый бир кандайдыр бир күндөр өтөт. Анткени буну эмне үчүн сурап атам? Анткени айрымдар айтып атат, бул аракетти мындай жалпылап алып караганда бул узурпация, бул бийликти басып алуу аракети деп баалап атышат да. Сиз ушуга кошуласызбы? 100% кошулам. Кечээ Бүтүн Кыргызстан партиясынын билдирүүсүн тараттым мен. Дал ушуларга басым жасадым. Мындай кандай кыянатчылык менен Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы түшүнө да кирген эмес. Мындай кыянатчылык менен бүт баарын өзүм билем деген жолго баруу Алмаз Атамбаевдин дагы оюна келген эмес. Азыркылардын жасап аткан бул жоруктары эч кандай бир түшүндүрмөдөн ичине кирбейт да. Кырдаал ушундай, анан эл талап кылып атат деп түшүндүрүп атышпайбы? Ушундай түшүндүрмөлөр сиз кандай? Эми бул сөздөр 1 жума иштейт, бул сөздөр 2 жума иштейт. 3-чү жумага өтүп атат, иштебей баштады. Эл каалап атат, эл ушуну талап кылып атат деп. Эл каалаган жок да айыл башчысынан областтын башчысына кызматка коюп кой деп. Эл талап кылган жок да ким көтөрүлүп чыккан партиянын жетекчисин же өкүлүн бир жака жетекчи кылып кой дагы ошонун оозун баас. Же болбосо эл талап кылган жок да момундай бир башаламандыктарды жаса. Эл талап кылган жок да конституцияны тебелеп өт. Эл талап кылган жок да конституция эмес мыйзамдарды дагы тебелеп өт. Эл деген сөздү айтардан бираз этият болушубуз керек. Бизде жетишет жана көчө талаптары менен ар кандай өзгөртүүлөргө баруу, же болбосо кызматтарга коюу, андай болбойт. Эми элестетсеңиз айтып атпаймынбы? Элдин ичиндеги эл каалап атат дегенде эл муну каалаган эмес. Эл адилеттүүлүктү каалаган, эл мыйзамдуулукту, эл тартипти каалаган. Бирок мыйзамдуулук дегенде биринчи кезекте өзү конституцияны тебелеп, баарын өзүм чечем деп бараткандык, мен айтайын, аябагандай каттуу жазанын астында. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Ушул аракеттердин баарын Садыр Жапаров өзүнүн жеке идеясыбы, же командасынын идеясыбы, же башка колдогон күчтөрдүн идеясыбы, ушу конституцияны өзгөртүү, шайлоону артка жылдыруу деген сунуштардын баары кимдики? Кимдики болсо ошонуку болсун, бирок ошол жигит гана элге чыгып айтты. Ушул күндөн баштап, ушул сааттан баштап өлкөдөгү бардык окуяларды мен мойнума алдым деди. Туура? Мен мойнума алдым деди. Алдыңбы? Көтөр. Алдыңбы? Жооп бер. Ушундай. Анан жанындакыларга шылтап, кеңешчилерине, шопуруна шылтап, андай болбойт.
Анда айтышым керек эле. Биз досум, курдашым, партиялашым баарыбыз биригип алдык. Жок. Ушул мүнөттөн баштап Кыргызстандагы бардык болуучу окуяларды мен мойнума алдым деди. Жооп бар. Парламенттик шайлоо июнга чейин өтүш керек болуп калды. Кечеги чечимди эске ала турган болсок, ортодо конституциялык реформа бар. Турукташуу, легитимизация маселеси 6-7 айга чейин узартып алгандай болуп атат. Садыр Жапаровго ушул керек беле? Эң мыкты жол бар эле. 20 декабрда парламенттик шайлоону өткөрүп, парламент келген жаңы туруктуу өкмөттү бекитип, андан ары карай өз конституциялык жолубуз менен кетүүгө. Бирок азыркы келгендердин ушунчалык ач көздүгү, баары меники, муну да мен алам, муну да мен алам, бул да меники. Бул жакшылык эмес. Сиз айтып атасыз, ушундай жолго түшсөк боло беле. Бул түшкө болот эле эмес, бул талап. Бул талап ушундай болгон. Азыр эми БШКнын мүчөлөрүн чакырып алып, аларды суракка алып, аларды коркутуп, үркүтүп аткандык бул накта жапайычылык. Айтып атпаймынбы? Мындай жолдорго ушуга чейинки кеткен президенттердин бирөө да барган эмес. Бирөө, даже менимче ойда кеткен эмес, ушундайга барса болот дегендей кылып. Бул кайгылуу окуя, өтө чоң кайгылуу окуя. Ушундай учурда Кыргыз юристтер ассоциациясы бар, Кыргыз интеллигенттер кошуну бар, Кыргыз жазуучулар кошуну бар, Кыргыз композиторлор кошуну бар, башка деген кошундар бар. Жаш юристтер ассоциациясы бар. Айтыш керек, токто жетишет. Алтын бала болсоң дагы диктатор болушка эч ким сага уруксат бербейт деген бир талапты коюш керек. Бүгүн коомдун талабы ата мыйзамга кол салба деп чыгыш керек. Ата мыйзамды тебелебе деш керек. Мен ушуну каалап атам деген сөзүңдү токтот деш керек. Эгер Жапаровго ким күйүп аткан болсо, ушул сөздү айтыш керек. А ким күйбөй, тескерисинче ушуга барыш керек, башка жолу жок дегендер накта кайнап аткан казанга эртең түртөт. Сиз өзүңүз деле конституциялык реформа керек деп айтып жүргөнсүз. Анын ичинде ошо президенттик институтту, президенттик башкарууну киргизиш керек, президенттик институтту күчөтүш керек деп айтып жүргөнсүз. Анан бүгүн дагы айтып атат ушу Садыр Жапаров президенттик бийликти күчөтүшү мүмкүн деп. Бирок сиз эмнеге каршы болуп атасыз бүгүн? Зайыр мырза, ар бир нерсе эреже менен даярдалыш керек. Ар бир нерсенин жолу бар. Мисалы бул конституцияны, азыркы конституцияны мен аябай катуу сынга алгам. Бул мамлекеттүүлүктү жокко алып баруучу конституция деп эсиңерде барбы? Бар. 16-жылга чейинки конституцияны айттым эле, бул Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп. Ана Атамбаев аянтка чыгып айтты, ар бир кадамында мина катылган экен, жарылып атат деп. Аны билиш үчүн 6 жыл керек эмес эле да. Бул конституцияны дагы мен жакшы көрбөйм. Болбойт бул конституция. Бирок жагабы Мадумаровго жакпайбы? Бул конституция. Бул коомдук келишим. Коомдук келишимге кол берип шерттешкенден кийин шертке бекем болуш керек. Анан муну аттап өтүп, бул мыйзамага жагат, бул мыйзамага жакпайт. Ар бир келген киши мыйзамды да конституцияны дагы өзүнүн ыңгайына жараша өзгөрткөндүктүн кесепетинен биз чалынып туура жолго түшө албай атабыз. Биз баса албай атабыз. Кеп жеке инсанда эмес. Кеп ошол инсандын жүргүзүп аткан саясатында. Азыркы жүргүзүп аткан саясат өтө коркунучтуу саясат. Муну токтотуш керек. Кечээ парламентте дагы бир маанилүү чечим болду. Бул ушул 6-чакырылыштын депутаттары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын кийинки жайга чейин дээрлик узартып алышты. Эми караңыз. Алардын укугу бар беле ушуга барганга? Эми караңыз, Зайыр мырза. Конституциянын 48-беренеси боюнча булардын укугу жок, бир күнгө дагы жок. 28-октябрда булардын ыйгарым укугу токтойт. Андан кийин булар мыйзамсыз, легитимсиз. Аларга жагабы жакпайбы ушундай. Мен түшүнүп атам, алар эптеп дагы 1 жылга чейин бекер тамак жеп, айлык алып, себеп көрүп калды да эртең шайлоого барса өтпөйт эч кимиз. Эмне болду? Жакшы жагдай туура келип калды дагы, өзлөрүнүн баягындай депутаттык турмуштарын 1 жылга узартып алсак дегендей. Эртең булар жаңы нерсени ойлоп табат. Себеп конституцияга өзгөртүү киргизиш үчүн бирден 3 окуудан кем эмес окууда кабыл алынат. Экөөнүн ортосу 2 айдан болуш керек. Эң кыска дегенде 4 ай кетет. Андан кийин элдик талкуу деген бар. Элдик талкуу 6 айдан кем эмес болот. Андан кийин билесизби, баягы эксперттик коомчулук. Баягындай келип түшкөн сунуштарды андай мындай деп отуруп. Андан кийин Конституциялык палатага жиберет. Конституциялык палата анын тыянагын чыгарат.
ошентип булар өлбө жаным өлбө менен дагы 1 жыл майталканда отурабыз деген өздөрүнүн арам ою менен гана. Азыркы жогорку кеңештин моралдык укугу жок. Эсиңиздеби, жана 6 октябрда аябай чоң тополоң чыкканда жогорку кеңешти кет деп келишкен эл. А булар кетмек турсун. Азыркы келген бийлик менен кучакташып, жытташып, экөө момундай болуп, биринин айтканын бири түшүнүп, момундай мамыр жумур болуп кетишти. Демек, элдин үмүтүн талкалашты. Кечеки эле жек көрүнүп аткан жогорку кеңеш, кечеки эле Атамбаевди аябай бийиктикке чыгарган жогорку кеңеш, кечеки эле Сооронбай Жээнбековди аябай корголоп аткан жогорку кеңеш бүгүн жаңы келген бийликти корголоп, ошолордун айткандай дегендей кылып бериши бул опурталдуу жол. Бул коркунучтуу жол, бул соодагерлердин жолу, бул мамлекетчилдердин эмес, бул өзүмчүлдөрдүн. Бул жеке мен болсом болду, менден башка эмне болсо ошол болсун деген саясаттын 100% белгиси ушундан көрүнөт. Азыр убактылуу өкмөттүн, утурундук президенттин жалпы ишин кандай баалап атасыз? Мисалы, дээрлик 10 күн болуп калды ал мындай ишке киришти. Мен анын ишин бир өйүндө көргөн жокмун, бир гана ишин көрүп атам. Мен улам жана Жалал Абадтан телефон чалгандарына караганда пол жуугучтардан бери алмаштырып атканын. Болду. Бул шайлоого даярданып атат. Райымбек Матраимовдун камалып суракка алынып 2 миллиард сом төлөп берем дегени, Камчы Көлбаевдин кармалышы, булар дагы эл талап кылып келген нерселер болчу да. Ушул иштерди деле бул бийлик жасаганга аракет кылып атат окшойт. Бул спектакль. Бул жөнөкөй, арзан спектакль. Булардын баары макулдашылып, акылдашылып, биргелешилип чечилген чечим. 2 миллиард сом деген бул 24-25 миллион доллар. Кыргызстандан канча каражаттар кеткен. Чуулдап аткан цифралар канча? Ур жалгыз Матраимов эмес. Ошону менен чогуу болгондор бар. Андан башкалары бар. Жээнбеков 35 кишинин тизмеси чөнтөгүмдө деген ошо чөнтөк ошо бойдон кетти. Кандай болду, эмне болду? Ана момундай бир жөнөкөй, арзан, театрлаштырылган нерселерди жасабаш керек да. Элди бир күн алдайбыз, бир жума алдайбыз, 10 күн алдайбыз. Эртең түпкү максаты билинип калгандан кийин чатак. Негедир сабак албай атабыз. Ал эми экономикалык амнистия мунапыс жарыялаган чечимин кандай баалайсыз? Ал туура чечим. Бирок мындай жарыяланбаш керек. Мөөнөтү так коюлушу керек. Анан ошонун ичинде белгилүү болгон азаматтардын баарынын тизмеси болуу керек. Жеке инсандар эмес, мекеме ишканалар да болуш керек. Салыктан качып жүргөн мекеме ишканалар толтура. Мына ошолор дагы кетиш керек. Сизге ким кепил болот? Мен момунчасын төлөп берип коеюн, анан калганын кечирдим деп айтып койчу деп. Жеке кызыкчылык жок деп ким кепилдик берет? Ал үчүн комиссия түзүлөт. Түшүнүп атасызбы? Коомдук комиссия түзүлөт. Көз карандысыз. Мына керек болсо журналисттерден эң көп чуулгандуу маселелерди көтөрүп аткан мына силер Азаттыксыңар. Азаттык башка радио, телекомпаниялардан, башка массалык маалымат каражаттарынан өкүлдөрдү чакырып, коомдук ишмерлерди чакырып, эл ишенимине ээ болгон азаматтардан чакырылып, улуттук кандайдыр бир комиссия түзүлүп, соңку 30 жылдагы болгон бүтүндөй алешемдиктердин баарын изилдеп чыккыла дагы казынанын ордуна коюп койгула десе, ишенимдүү түрдө мен сизге айтам, Кыргызстандын тышкы карызы, ички карызынан бүтүндөй кутула турган акчанын баары чыгат. Эми сиз акыркы окуяларды эске алганда жалпы саясий процесстер кандай өнүгөт деп болжоп атасыз? Эгер ушундай жол менен кете берсе, Кудай өзү сактаган болсун, мындан бир 2 жума башта айттым эле, элдин махабаты бул өтө туруксуз. Бүгүн ошончолук жылуу сезим менен сүйүп турган махабат эртең ошончолук тез муздап, аябай каттуу жек көрүндүгө айланып кетиши мүмкүн. Бийликке карата сөзсүз түрдө. Жеке инсанга карата дагы, бийликке карата дагы. Эгер үмүт акталбай баратканын көргөн болсо, жек көрүү сезимин аябай тездеген күчөп, ылдамдык менен кетип калат. Чыгуунун жолу деп сурап аткан болсоңуз, баягы баарын өзүм чечем, баарын өзүм билем, элдин талабы ушул болуп атат деген азаматтар төгөрөк столго келип, аксакалдарды чакырып, саясий ишмерлерди чакырып, коомдук уюмдарды чакырып, бир жыйынга топтолушу керек.
Аксакалдар аксакалдык сөзүн айтуусу керек. Интеллигенция өзүнүн пикирин билдирүү керек. Конституциялык палатадагы, жогорку соттагы, ой жигиттер, чектен ашпагыла. Чектен өтүп кеттиңер. Адебиңер менен артка кайткыла деген бир ишаратты бериши керек. А эгер унчукпай кете бере турган болсо, алар томолонсо томолоно берсин, бирок өлкө томолонуп кетүү коркунучунда турат.